Teleoperatorдук кесип телекөрсөтүүдөгү кызыктуу жана башкы кесиптердин бири. Бул кесип өзүнө чыгармачыл жана техникалык адамды бириктирип турат. Өлкө башчысында кандайдыр бир сынакта же спорттун бир түрү боюнча чемпиондуктуда, космостун ачылышында көрүүчү анын көзү менен көрөт. Телеоператор ар кандай жаңылыктарды, жеңүүчүнүн эмоциясын жана кырсыктан кан жутуп тургандардын абалын биринчи көрүп, көрүүчүгө жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок ошол оператордун эмгеги ар качан кадрдын артында кала берет. Андыктан кадр артындагы оператордун турмушу сизди дагы кызыктырып жүргөндөр. Ал эмесе бүгүнкү биздин кадрдын биринчи коногу Азаттыктын мурунку оператору Алмаз Алимбаев сөзүн баштап калды. Операторлукты бул мен өзүм телеге келем деп мен өзүм элестетчү эмесмин. Мен мурун телеге кызыкчумун, үйдө отурганда теленин көрүп, бул кандай чыгат, кандай тартат, булар эмне үчүн дикторлордун көзүн албай окуй берет дегендерчи. Анан кийин студент болуп жүргөндө ошо Ош ичинде стажировкада иштедим. Андан кийин бул Бишкекке келип туруп КТРде монтажер болуп иштегенмин. Анан ошо монтажда көп иштеп, анан монтаждан кийин азыркы мезгилде монтажер анан оператор экөөнүн чогуу талап болгондуктан анан ошондо анан оператор жака аны дагы кесипти да алып кетишке мындай бир мажбур болдук да. Себеби дегенде ал операторлук кесипти аркылуу алып кетиш бул монтаж кылыш үчүн аябай оңой болот да. Себеби дегенде ал монтажда кандай кадрларды, кандай нерсени талап кылат, ал өзүң тартасың, өзүң монтаждайсың, анан өзүң бересиң эфиргечи, бардыгын өзүң камтыйсың. Негизи силер жалаң эле көз менен алат эмессиңерби баягы кадрларды тандапчы? Жок, өзү оператор деген бул кайсы бир өзүң менен көргөн нерсени кайсы бир элдерге тартуулоо да. Ал кандай кылып тартуулайсың? Мүмкүн аны өтө жаман кылып тартуулайсың, аны өтө бир жакшы кылып тартуулайсың. Мүмкүн бир башкача бир жагы менен тартуулайсың да. Бул оператордун бардык нерсени ал оператордун көз карашы менен элдер көрөт. Ал кишини сен аябай жакшы кылып жана аны сулуу кылып чыгарып коюш дагы оператордун колунан келет. Мисалы аны если ал жакпасаң да бир башкачараак кылып коюшуң дагы мүмкүн да. Эми конечно андай кылбайсың сен өзүңдүн көрсөтүүң үчүн. Негизи канча болду ошо операторлук жумушту аркалап келатканыңа? Өзү мен операторго биринчи бир 5 жылдан бери оператор болуп келатам, бирок теле жагына мен 2 жылга жакын болуп калды келгениме. Себеби мен мурун өзүм камерам менен, анан өзүм бир кандай бир частный студиялар менен иштеп тартып берчүмүн. Анан монтажды көбүнчө бир монтажчы менен бир монтажга эмес, операторго басымды бир 2 жыл мурун таштап бердим. Кышы жайы муздак темирди курчактаган оператордун иши сүттөн сүзүлгөн каймак сыяктуу эле. Анткени алгач бардык окуяны өз жонтери менен көрүп сезип, анан анын каймагын элге сүзгүрдөн өткөрүп берет эмеспи? Биз Жанар менен иштеп жүргөндө кайсы Тбилисиге барып калдык. Ошо Тбилисиге барып калганда ошо тарттыктагы айттык акырында бир заключительный бир жыйынтыктоочу кылып кандай кылабыз дегенде мен мажбурлап алып чыккам да, бир Тбилисиден бийигирээк бир монастырга ошон бир жер бар экен. Анан ошол жерден ушудан коебуз деп. Бир 2-3 бөлүп тарттык, анан ошо коңгуроо менен бизге качан ушу немени реформа жасайсыңар деп туруп баягы неме коңгуроо кылганда ошондо мен мажбурлап алып чыккам да, ошол жерге тарталы ушул жерден бир жакшыраак көрүнөт депчи. Алга отурчу, мен эмне баштадым эле бая? Кеттиби? Биз жарым саат бою Грузияда полиция реформасы ийгиликтүү ишке ашканын көрсөтүп бердик. Биз грузин саясатчылары менен сүйлөшсөк, Грузиядагы бийлик өкүлдөрү менен баары менен сүйлөшсөк, Кыргызстанда деле мына ушундай реформаны эгерде бийликтегилердин саясий эрки болсо, жасоого мүмкүн экендигин айтышат. Биз болсо кыргыз бийликтерине болсо мына ушундай коңгуроон кагабыз. Бизде дагы ушундай реформаны качан жасайсыңар? Көбүнчө бир алар кайсы бир сөз менен жеткирет да. Ал эми сен ошол сөздү бир жакшынакай бир көркөмдүү жанагы неме кылыш үчүн сен оператордун көз карашы менен бир немени өзүң тартышың керек аларды. Кайрачы. Бул көрсөтүүнү мен дагы көргөм, ошо качан реформа жасайсыңар дегендичи. Көрсө бул силердин идеяңар экен да. Жок, ал биздин да идея болгон, анан ал жака сүйлөп койду. Сүйлөп берди.
Багы ошол эле учурда багы мыкты операторлор кандай сапаттарга ээ болуш керек? Оператордун бул немеси, фантазиясы бул өтө жогору болуш керек. Себеби дегенде бул башка көрсөтүүлөрдү көрүш керек. Башка мисалы сырт жактагы көрсөтүүлөрдү көрүш керек. Эми ошол эле нерсени туурабастан ошого бир экөөнү айкалыштырып туруп, анан бир кандайдыр бир өзүнүн көз карашы менен бир стиль жасап чыгыш керек да. Анан мүмкүн ар бир журналисттин өзүнүн стили болот да. Ал оператор ошол стилге көнүп калышат көпчүлүгү. Ал оператор менен ал экөөнүн иштеши оңой болот. Кээ бирде аябай кыйын болот. Иштеп атканда журналист менен дубль 1, дубль 2, дубль 3, 4-чү келгенде уже уруша баштайсың да. Негизинен Амбросий мырза бул жердеги фермерлердин борборунун директору экен. Сейчас, азыр. Амбросий мырза бул жердеги фермерлердин Амбросий мырза бул жердеги Амбросий Касым качы. Анан бизде мисалы мен аябай кыйнап жасатканым ушу кайсы бир алайдан келе жатканда кыштын орто ченинде болуш керек, ошондо бир эң чокуу баркын ошол жерде шамал болуп атыптыр да. Мен өзүм таштын бир далдоосуна туруп алдым да, жанарды айттым, стендап жасайсың деп. Ал стендап жасап оозун ачканда шамал кирип кетет да, кайра. Да оозун ачканда шамал кирип кетет. Ошентип атып бир көп немелер дубльдар менен жасаганбыз. Тектоникалык плиталардын Анан ошол учурда багы принципке туруп кабарчынын айтканын тартпай койгон учурлар да болду беле? Кабарчынын айтканын тартпай койгон учурлар болгон. Мен кайсы бир ошол эле жетиштирүүдөн келгенде бирөө айттым, интервью алып келгиле депчи. Анан барып интервью алайлы деп барсак эле, сен эмне үчүн пальтоңду чечип кирбейсиң дейт. Анан мен ооруп атам, кире берейин десем, жок, сен эмне мени уважать этпейсиң, сен ушундай кылышың керек. Макул деп чечип кирип, немени камераны жайгаштырып коюп десем, сен үчүн мени укпайсың дейт. Жиштирдим да кетип калдым. Наркылар алабыз деди. Мен албайм дедим. Бул кишиден мен вообще интервью албайм дедим. Кыргызстанда бир эле андай киши жок дедим. Эми ал өзүнүн принципи өтө турган неме да. Эми ал мындай сен өзүңө бир неме болбогондо тарткың келбей калат да. Анан если ал президент болгондо если тартышың мүмкүн эле, себебинде бир эле президент болушу мүмкүн. Ал андай кесиптер көп эле да, башкачадан тартып алабыз деген немеден тартпай кетип калганбыз. Мен анан кийин барганда айткан, урушкан, сен эмне тартпай койдуң, сен немең, характериң менен деп. Кыйынчылыктар дагы көп болот да өзү. Анан айтасың, кайсы бир өзүнүн бир шаардын тартыш үчүн кайсы бир шаардын бир бурчуна алып барышың керек анысы. Ал оператордун көз карашы менен барыш керек. Анан ал жерден журналист ушундай айтыш керек. Ал мүмкүн ал төрт башка немеде жасай турган болсо сөздөрүн бөлүш керек. Ал эми мындай бир көркөмдүүрөөк, жакшы чыгыш үчүн да. Анан көбүнчө мен өзү кээде редакторда болуп койчумун. Себеби дегенде ал сүйлөп атканда кээде айтам да, сен эмне деп кошпойдуң дейм да арасыначы. Анан кайра баштан дубль жасайсың да. Себеби сен наушник менен угуп турасың да бардыгынча, эмне деп сүйлөп атат, анан ал эми көрсөтүп жүрсүң. Ал өзүнө билбейт. Анан эми журналисттердин кээ бирки мындай бир кичине бир жест, мындай кыймылдары бар да. Мисалы Жанар Акаевдики сүйлөп бүткөндөн телин деп чыгарып койчу да. Мен айтат элем, жок дегенде сен сүйлөп бүткөндөн бери 3 секундтан чыгарчы дейт элем да. Ал сүйлөп бүтөр менен 1 секундда кайра тилин чыгарып койчу. Анан кайра баштан дубль жасашыбыз. Ошонун айынан да, тилин айынан. Оператор бул ошол кандай жерде болбосун, баягы тар жерде аш ичет, кең жерде муш жейт дейт го. Тар жерде муш жеп аткан ченде дагы ошол жерде жакшы нерсе менен алып чыгыш керек да. Мүмкүн камераны бийик көтөрө коесуң, мүмкүн жата каласың, мүмкүн чуркайсың. Ал көрсөтүүнүн жакшы болуп кетишине теле оператордун салымы өтө чоң. Себеби дегенде сен өзүң жөнүндө эмес, биринчи сен кандай красивый кадр чыкты ошол жөнүндө. Если сен аябай жакшы кадр алып алсаң, бутуң ооруса дагы бир мындай эмесиң да. Аябай жакшы акыбалда болосуң, себеби мен аябай жакшы кадр алып койдум дейсиң. Ушундай кооптуу учурлар да болгон чыгар. Эми кооптуучулар да болгон. Мисалы айтканда Ош окуясынан мурун биз Баткен жакка барып калдык. Баткенге барып бир күн түнөгөндөн кийин Ош окуясы башталып кетти. Анан ал жакта бир күн жүрүп, анан эртеси күнү кайтар мезгилде карасак, ошо Баткендин аянтында бардык эле Ошко жөнөп аткан экен маршрутта. Анан оператордун колу кычып кетип, анан соткамы алып тарта калгам да. Эми чотун соткадан да кошо коеюн деп тарта калсак, анан ошондо бир 4-5 бала келип туруп токмотоп кетти да ошондо. Анан эми ал жерде Кудай сактап кичине наркы тааныш балдар бар эле, Баткендик, алар ажыратып калды. Көрсө эми алар ичип алышкан экен бир аз. Анан аябай биз Ошко барып урушубуз керек деген бир неме менен го дейм.
Анан ошондо неме болгон томожон. Экинчиден ошого келе жатканда эң кооптуусу бул Сампа пахта заводундагы болгон окуяга биз 1 саат мурун күбө болгонбуз да. Ошол жерге келгенде Сампа пахта заводунда өзбектер бизди курчаган. Кадимгидей 16 бензин тегеректеп турат. Ар бир машинаны текшерип өткөрүп атат да. Анан биз эми камераларды көрсөтүп точно алып койбойбу билбейм, бирок алар оружие издеп ачкан экен, текшерип аткан экен. Ошол убакта болду. Анан биз милициялар келип калып эптеп эсен аман өтүп кеттик бул жерден. Анан кийин уктук, эми Сампа пахта заводунда ошо саат 2-лерде башталган экен, биз саат 11:30, 12-лерде ал жерден өтүп кеткен болчубуз. Ошондо биз 2 саат мурун ошо эптеп эсен аман келе алган экенбиз да. Көп учурда эле баягы оператордун жумушу көңүлсүзгө да калып калат эмеспи? Көбүнчө журналисттер кадрга чыгып эле жылдыз болуп кетет. Жок, өзү көмүскөдө көп эле операторлор ошондой. Оператордун негизги немеси ошондой. Мындай фамилиясын эле укпасаң, анан өзүң чыкпайсың. Анан эми аны кийин кээ биркилер, мисалы мен мурун ойлочумун да ушул нерсени тартып атат, анан ушу бир эле журналист бүтүрөт экен депчи. Мисалы бир көрсөтүүнү тартыш үчүн жок дегенде 15ке жакын адам иштешет да ал жерге. Оператор болот, бирөөсү свет коюш керек, бирөөсү редактор, бирөөсү ага неме продюсер болуш керек. Аябай көп да. Бир эле оператор эмес, аркадагы режиссер менен продюсер аркада калып кетет өзү негизичи. Анан кээ бирде мисалы оператор биздики мындай молодежный көрсөтүүгө телеге мына Азаттык плюска иштегендигим үчүн кээде коюп коет элек. Өзүбүздү дагы тартып. Мисалы Отунбаевга баратканда тартканбыз өзүбүздү. Операторлук бир гана күчүрмөлүк деле эмес, ыкчамдыкты дагы талап кылат. Анткени 1 мүнөттүн ичинде 3-4 кадр топтогон оператор үчүн бул чоң жетишкендик. Бирок бардыгы эле бул принципти колдоно беришпесе керек. Себеби ар ким өзүнө бий эмеспи. Кээде көрсөтүү мындай толбой калат да. Толбой калганда эмне толтуруш керек? 30 мүнөт толтурушуң керек да. Эптеп ошондой кадр толтурушка да туура келет. Таппай калганда. Ошо оператор баягы иштеп жүрүп баягы дайыма бир көзү камерадан, анан бир көзү менен карап турат эмеспи? Анан бир көзү көрбөй калат деп да коюшат. Жок, оператордун чындап эле бир көзү көрбөй калат өзү. Себеби дегенде ал сен бир көзүң жумушуң керек, экинчи көздү карашың керек. Себеби эки көзүңдү ача турган болсоң, жарым кадр көрүп каласың. Сен бир көзүң жумсаң, 3 кадр. Бир оператор бир эле кадрды карабайт. Мисалы азыр бизде мисалы Кыргызстанда оператор биринчи кадрды карайт. Экинчиден звукту карайт. Үчүнчүдөн бул немени карайт, мындай бир кайсы пространствода, кайсы немеде турат. Үчүнчүдөн кээде редакторлап да коесуң, кандай сөздү сүйлөп кетип атат депчи. Анан мен мисалы өзүмдү профессионалдуу оператор деп эсептебейм. Мен өзүмдү оператор кесибин бүткөн эмесмин, бирок мен операторлор менен көп жүрүп, алардан көп кеңеш сурап, анан көп неме кылгандыгы үчүн өзүмдүн деңгээлиме ылайыктуу гана өзүм нерсени алдым. Мисалы мен ойлойм, операторлук эмес, оператор, анан оператордун ичинде режиссер кесипти дагы инсан алыш керек. Себеби дегенде сен өзүңүн үй бүлөң үчүн кайсы бир кыска метраждуу фильм тартам десең дагы кайсы бир оператордуу нерсе керек. Анан мисалы бардыгы сотка көтөрүп жүрөт, соткандагы бир оператордук көз караш болсо, ал сотканы жакшы тартат. Видео мененчи, сотка менен видео тартып коет. Ал кичинекей камера менен дагы операторлук көз карашы бир аз мындай жакшы болсо, ал ошондо тартып коет. Мен ойломокмун, если операторлук көз немени окуп коюу жана үйрөнүп коюу ичимге тоскоол неме жаратпайт. Себеби азыркы учурда аябай керектүү нерсе деп ойлойм. Ооба, бардыгы эле төрөлө калып мен оператор болом дебейт да. Ал үчүн ага бир нерсе түрткү болуптур. Ошондо гана бул кесипке кызыгып, анан колуна камера кармап, иштесе иштеп көрөйүн деген ой кетсе керек. Премьер-министрдин жеке оператору биздин экинчи коногубуз Алтынбек Теркенбаев. Мен мектепти бүткөндөн кийин телевидениядан болсо кыскача рекламаны көрүп калдым. Ушундай операторлордун КТРге болсо курсу кабыл алынат деп. Анан барып курсту өткөндөн кийин 1-2 ай окугандан кийин анан ошо телевиденияга иштесең болот деп мага предложение кылышты. Анан калып калдым ошол ойдон эле. Телевидение КТРде, эң биринчи КТРден баштадым иштеп. Заочно окудум, башка университетте, университет мектепти бүткөндөн кийин жаш балдардын баары тең азыр деле ушундай да жогорку билим алууга бүт баары кызыгып атышат да, аракет кылышат. Жөн эле мен тапшырып койдум. Операторлук менен байланышы жок кесипке эле тапшырдым да, бүттүм. Жогорку билимдүү, бирок кесибим ушул болуп калды да, оператор болуп. Мен чоңойгондо пилот болсом деп ойлочумун да. Себеби пилоттордун да наушниги бар да, кулагына кие турганчы. Кулагына наушник кип алып, анан угуп сүйлөшкөн, кичинекей бала кызык да. Анан кийин биздин мектепте окуп жүргөндө телевидениядан келди да, чоң телевидение СССР деген жазуусу бар. Бизди тартканы болсо, мен 1-класста болчумун.
Анан операторлар тоже ошондой наушник кийип жүрүшүптүр да. Анан ойлоп койдум, в принципе, оператордун деле кесиби жакшы турбайбы, алардын деле наушниги бар турбайбы деп. Бала кыял менен да. Анан мен телевиденияда иштеп калганда, кийин ошону эстедим да. Жаш кезде эмнени кыялдансаң, ошол кийин чоңойгондо сага берет экен деп. Кыялымда, түпкү кыялымда мен наушник кийип, может, пилот болгум келгендир да. Бирок мен пилот болгон жокмун, ошол оператор болуп, наушникти кийип, режиссер менен сүйлөшүп, байланыш үчүн да, бул ошондой нерсе да. Анан бир ошондой ой кетип калды да, мен ошону эстеп жүрдүм эле, ошол орундалып калды депчи. Эң бир чоң менин өмүрүмдө бул жетишкендик, мен ушул кесип менен жүрүп, өзүмдүн өмүрлүк жубайымды мен жолугуп таанышып таптым да. Командировка болуп калдык Ысык көлгө болсо. Президенттер бармак, анан самолеттон жаңы эле түшүп, тиги карасам, гүл берип аткан кыз экен да. Анан менде 20-30 секунд эле бар болчу, ал кыз менен таанышып, телефон жазып алып кеткенге. Себеби жерде кортеж турат да, машиналар күтүп. Тез тартып эле протокольно бир 30-40 секундта президенттен түшүп, гүл алганын болсо, гүл бергенин, наноз тийишет. Анан машинага отуруп жөнөп кетет да, биз дагы ошо отуруп жөнөп кетишибиз керек. Ошо 30 секундта мен ал кыз менен таанышып, өзүм келинчегим менен анан машинага отуруп кеттим да. Вообще деги эле оператор болуш үчүн мен Москвада курсунда окугам, мен бир Мединский деген бул операторлор көп эле билет болуш керек. Орустун улуу мындай оператор да, азыр деле түрү көп мындай жакшы эле мындай жашка келип калды да. 70-терден өтүп калган аксакал киши да, Мединский деген. Улуу ата мекендик согушту ошо хроникага тарткан болчу да. Тартып эметкен, анан ошол бизге сабак берип калды да. Мен биякта ошо курска бара электи эле, биякта мен ошонун китебин окуп жүргөм да, Мединскийдин болсо. Компануем кинокадр деген белгилүү китеби бар. Мен оператор болом деген киши, адам ошол китепти окуш керек да, анын баары билет, окуйт. Оператор болуш үчүн эң эле жөнөкөй бул бир мүнөттө эле оператор болсоң болот, же мисалы камераны көрсөтүп кайсы жерин басыш керек көрсөтөт, мына бул жерин бассаң ошол камера жаза баштайт өзү болсо, и тарта баштайсың. Же болбосо өмүр бою муну окуп үйрөнө берсең болот деп. Туура айтылган нерсе экен да. Камераны көрсөтүп коюп көчөдө жүргөн адам деле тарта берет аны болсочу. Бирок ошол эле мезгилде буну жакшылап үйрөнсөң, өмүр бою үйрөнүп, ушуну тартып кесипти үйрөнө берсең болот да. Ушундай айтканда, азырга чейин эсимде ошол так айтылган нерсе экен да бул. Күнүмдүк мен тартып аткан нерсе бул кайталангыс нерселер да. Мисалы сен тартып аткан адамдарды айта албайсың. Кечирип коюңуз, мен пленкам бүттү, же аккумуляторум бүтүп калды, дагы бир жолу ушуну айтып коюңуз, же кайталап коюңуз деп аны айта албайсың. Эгер сен убактың чектелүү, болгондой тартып калыш керек. Эгерде ошого сен тарта албай калсаң, все, болду. Бул эч качан кайталанбайт, тарта албайсың. Айта албайсың, анткени бул все бүттү да, мындай айтканда болсо. Бул кинодо может айтышы мүмкүн, артистти, актёрду ойнотуп, дагы бир жолу бул жерин айтып койчу, бул жерин сүйлөп койчу деп актёрду кайра дубль менен тарта берсе болот. Телевидениянын бир айырмасы, өзгөчө күнүмдүк хрониканы тартып аткан операторлор, алар бул нерсени кайталай алышпайт. Сен тартышың керексиң. Аккумуляторуң эч качан бүтпөш керек, кассетаң эч качан бүтпөш керек. Мунун баарын тартып алышың керек. Мен көп эле учурлар болот, эми бул техникалык себептерге байланыштуу. Убакытын эсептебей калып, аккумуляторуң жетпей калып, бирок ошол өзгөчө моменттер болуп атканда сен дайыма даяр жүрүшүң керексиң да ошондой моменттерге. Камера бузулбаш керек, кассета 2-3 кассета алып жүрүшүң керексиң жанында, 2-3 аккумулятор болуш керек. Кээде болот, мисалы тарта албай калсаң, жаныңда сенин башка кесиптештериң операторлор болуп, алардан көчүрүп алганга мүмкүнчүлүк бар. А сен жалгыз болгондо эч кимден көчүрө албайсың да. Баарынан жаман ошол да. Мен бир жолу Кыргызстандын эле бир жеринде, мен алыскы райондо да тартып атканда тиги кассета аккумулятор бүтүп калды да, камеранын аккумулятору. Анткени себеби бир күн кечке иштеп, кечки убакта акыркы объект болчу, тартып атканда болсо бүтүп калып, мен тарта албай калдым да ошол жерим болсо. Анан кийин мага айтышты, ошол жерин обязательно көрсөтүш керек деп. Аябай эмне ойлондум, эмне кылабыз деп болсо. Анан мен айттым, болгондо ушундай бүтүп калды деп. Анан жаныбызда фотограф тарткан болчу. Эми фотодон алып туруп, биз ошону как видео катарында көрсөтүп, анан ошол эмеден чыктык да. Бир аккумуляторум жана айтып атпайбы, запасной аккумулятор жүрөт депчи.
шашып кирип баратканда жанагы чет мамлекетте жүргөндө мисалы аябай чоң көп мамлекеттин башчылары чогулганда ал жакта журналисттер көп болот, тарта турган фотограф, операторлор аябай көп болот да. Эми жок дегенде эле мисалы бер жагында 100-150 адам ошончо чогулат да ошондой жана иш-чараларда болсо. Анан жакшы орун үчүн, жакшы позиция үчүн дайыма күрөш бул операторлордун арасында, фотографтын арасында бири-бири менен мушташпаса дагы эми катуу эле бири-бири менен мындай айтышканга чейин барышат да, өзүнүн ордун талашыш болсо. Биз да талашабыз, себеби өзүбүздүн президентти, өзүбүздүн мамлекет башчысын жакшы позициядан тартып алыш үчүн бул күнүмдүк эле биздин жумушубуз да. Ошол талашып, жакшы орунду ээлеп, эрте барып же болбосо эрте барбаса да жакшы позициядан тартканга. Ошондой бир жолу мындай кыйчалыш моментте мен бир аккумуляторумду Босфордун эмесине суусуна түшүрүп алгам да. Мен биякта карасам уже теплоход болчу да, теплоходко кирип атат да. Анын сыртында бир охрана турат, башка президенттердин охранасы. Президенттердин жеке фотограф, жеке операторун эле киргизип атат да. Анан мен кирип баратканда болсо охрана жанында болсо кичине өтө жакын туруп калганбы, камеранын четине тийип кетип, камеранын аккумулятору түшүп кетип атат да Босфорго болсо. Мен кирип кеттим, уже суудан ала албайсың да, теплоходдун ортосу менен тиги жээктин ортосунда, теплоходдун ортосунда жана эмне деп коет, траптан өтүп бараткан түшүп кетип атат да. Запаснойлор болчу, тиги түрктөр карап турду да, эмне кылат болду экен депчи, мына аккумулятор жок, эмне тартат деп. Запаснойлорду алып чыгып салсам, алар таң калып калышты да. Япониянын императорун мен 2 жолу тарттым. Ошо 2 жолу тартканда алардын өздөрүнүн эрежеси бар экен да. Император биздин тиги президент менен киргенде залга болсо тартаардан мурда камеранын жанына туруп эңкейип, баш ийкеп, өздөрүндө булар да бар да, поклон кылат, мынтип башын ийкеп туруп. Анан кийин ишти баштайсың да. То есть ушундай бар да. Анан кийин обязательно галстук, дресс-код деген так ошол жерде да. Галстугуң кара болуш керек, кийген костюмуң да кара болуш керек, бүт жооп бериш керек да. Эгерде эме болсо, эми киргизбей коет да, андайга болсо. Тарттырбай коет. Анын өзүнүн личный оператор, анын личный фотограф бар, биз да тарттык. Анан бүткөндөн кийин, тартып бүткөндөн кийин сага бир чектелүү убакыт берилет, бир 2 мүнөт. 2 мүнөттө отургандарын тартып, кичине сүйлөшүп тарткандан кийин камераны кайра өчүрүп коюп, анан кийин дагы баш ийкеп, анан императорго артыңды салбашың керексиң да. То есть мындай карап турсаң, артың менен басып чыгып кетишиң керексиң эшиктенчи. Бизге да ошентип айтты да, точно ошондой кылыш керек деп. Мен бирок эми көнүп калганбыз да, биз андай эреже башында баш ийкеп эметтик, тартып бүткөндөн артыбызды салып эле чыгып кеттик да. Бирок эчтеке болгон жок. Президенттердин очередке турганын көргөм мен айткандайчы. Пекинде болсо Олимпиада болгондо 190 мамлекет барды да. 190 мамлекет башчы, премьер-министр, корольдору, шейх бүт барды да. Анан тиги Худзинтау менен, Худзинтаунун айы жана первая леди Кытайдын болсо председатель КНР, берки Худзинтаунун эми жубайы. Алар турушат. Ошончо адам көп, 190 мамлекет. Тиги менен учурашып, жана сүрөткө түшүш үчүн, протокольный сүрөткө түшүш үчүн ушундай айтып коет, эми протокольный совместное фотографирование тиги главы государства менен. Түш үчүн очередке турушат. Ошол жерде бирок мировой кандай айтсам, бул порядокпу же эрежеби, правилабы, ошол жерде бүт мамлекеттер чоңдугуна карабай, кичинелигине карабай ошол жерде очередте турушту. Бүт бар очередте, Джордж Буш турду очередте, анын артында биздин президент, анан кийин ушундай очередте турушат да, бүт бар теңчи. Ошондо эң акыркы Путин кирген болчу. Анткени Северный Осетияда жана согуш башталбады беле. Ошондо аябай настроениясы жок кирди да, көрүнүп турду да, эме капалуу экен. Биз билген эмеспиз эмне болгон экенчи. Таң калып калдык да, эмне үчүн Россиянын президенти, анда премьер-министр болчу. Россиянын премьер-министри эмне үчүн акыркы келди. Анан кийин интернет ачып окусак, ошо Грузия менен Северный Осетияда жана конфликт болуп атыптыр деп. Мындай эми күлкүлүү момент да, эми болсо элестетсең мындай. Президенттер бар тең очередте турат да. Ар бир иштин көзүн тапкан операторлордун камерасынын иши жүрүшө берсин деп сөзүбүздү жыйынтыктамакчыбыз.